Саламатсыңарбы менин кичинекей бөбөктөрүм? Саламатсызбыз. Маанайыңар жакшыбы? Бүгүн балдар, мен силерге кыргыз элинин мышык менен чычкан деген жомогун окуп беремин. Ал эми силер болсо кунт коюп угуп тургула. Илгери мышык менен чычкан жашаган экен. Мышык карып, арып, чычкандарды жаш корагындай кармай албай калды. Чычкандардын ийнин оозуна келип, мен өмүр бою силерди аңдып, кууп жүрдүм. Жаш кезимде туура эмес жасаган иштериме азыр аябай өкүнөм. Силерден кечирим сурайм. Мындан ары бириңерге да тийбейм. Менин бир гана шартым бар. Эгер мени силер кечирсеңер, анда эртең менен анан кечинде күнүнө 2 жолу баарыңар сапка тизилип, жаныман өтүп, мага ден соолук кааласаңар болду. Андан бөлөк эч нерсенин кереги жок. Баарыбыз достошуп, бири-бирибизге жөлөк болуп жүрөлү деди. Чычкандар ары сүрүшүп, бери сүрүшүп, мышыктын айткандарына акыры макул болушту. Аларга бул чаарала мыймыйдын курч азуусу менен өткүр тырмактары өтө коркунучтуу эле. Алар күн сайын эртең менен анан кечкурун катарга туруп, мышыкка ден соолук каалап, алдынан 2 ирет чууруп өтчү болду. Эч бирине байкатпай, мышык эң арткы чычканды лып баса калып жеп коет. Ошентип мышык таң эрте 2 чычкан, кечкурун 2 чычканды жеп, култуюп семирди. Жүндөрү жылтылдап, карды салаңдап чыкты. Мышык достун алдынан чууруп өткөн сайын аралары азайып баратканын чычкандар бара-бара сезип калышты. Анан муну текшерип көрмөк болушту. Ошентип Шылк мурун деген чычкан саптын башына туруп, ал эми Бук мурун болсо саптын эң артына турду. Кетип баратышып бири-бирине "Шылк мурун, барсыңбы? Өзүңчү Бук мурун" дешип үн алышып басышты. Ийиндерине келишсе, бардыгы түгөл экен. Кечинде кайрадан "Бук мурун, келатасыңбы? Өзүңчү Шылк мурун" деп үн алышып өтүштү. Эртеси чычкандар биринчи айлампадан өткөндө мышык тийген жок. Бирок карды ачып, өзүн-өзү зорго токтотуп турду. Чычкандар экинчи ирет айланып, саптын башы ийиндерине кирип баратканда, мышык чыдай албай качырып сала берди. Чычкандар туш-тушка качып, араң кутулушту. Ошондон бери чычкандар мышыкка таптакыр ишенбей калышыптыр. Балдар, жомок силерге жактыбы? Ооба. Мышык абдан куу экен, Ал эми чычкандар болсо өзүлөрүнүн акылдуулугу менен жандарын сактап калышты. Балдар, ушуну менен биздин жомогубуз соңуна чыкты. Эмки жомоктон көрүшкөнчө саламатта болгула. Саламаттан калыңыз.